саат 6-да башталат. 6-да туруп, спортумду кылып, чуркап, көнүгүүмдү жасап, андан соң менин күнүм башталат. Спорт мени эрктүүлүккө, чыдамкайлыкка жана дисциплинага, ошондой эле чыдамкайлыкка үйрөтөт. Мен Бактыгүл Ашырматова Германияга 10 жылдан ашык жашадым. Германияга опер программасы аркылуу кеткем. Германиянын эң ири компанияларында, көптөгөн компанияларында финанс сферасында иштедим. Кыргызстанга келген максатым Кыргызстандын тактырына кайдыгер карай алган жокмун. Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр жок, жумушсуздук, айлык акысы аз. Мына ошондуктан жаштарыбыз чет өлкөгө кетүүгө мажбур болуп жатышат. Бул мени абдан өкүндүрөт. Болбосо Кыргызстан жаратылыш десе жаратылыш, кен байлык десе кен байлыгы, билимдүү жаштарыбыз да жок эмес. Биздин Кыргызстан эгемендүүлүк болгонуна 30 жыл болду. Ошо 30 жыл ичинде статистиканы карап көрсөк, биздин экономикасы 3% гана көтөрүлүптүр. Мына эми бизде кыргыздын жаштарында мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Бизде азыр бийлик өзгөрүп, шайлоону таза өткөрөбүз деп буюрса, өлкөбүздө жакшы жаңылыктар болуп, четинен болуп келатат. Мына ушул убакта эми бизге азыр мезгил жетти. Ошого баарыбыз бирдикте ушул убакта баарыбыз салымыбызды кошсок, анда Кыргызстандын келечеги жаркын деп ишенем. Ошол себептен мен ушу эл үмүтү партиясы менен бирдикте Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошкум келди. Биз бул өзгөрүүнү бүгүн киргизишибиз керек, бизге өзгөрүү бүгүн керек. Кыргыздар көчмөн эл болот эмеспи? Ошол сыңары менин да чоң аталарым жайында, жайлоодо, мал менен жайлоодо болчубуз. Чоң атамдар менен эле жүрчүмүн, атка минип, тоого чыгып, сагыз терип дегендей. Өзүм алыс жерде болсом дагы жүрөк баары бир бул жак менен сагынасың. Кыргызстандын жаратылышын, каада салтын мен ошол жакка барганда дагы көбүрөөк бааладым, кадыр баркын билдим. Биздин азыр Кыргызстанга, биз Кыргызстанды бүгүн өзгөртүшүбүз керек. Ар бирибиз салым кошушубуз керек. Биз кайдыгер карабашыбыз керек. Эл үмүтү партиясы жалаң таза жаштардан билимдүү, активдүү, прогрессивдүү Кыргызстан, элим, жерим деген үчүн жаштар. Мен аларга толугу менен ишенем. Алардын бардыгы жүрөгү менен күйүп, ошо Кыргызстан үчүн Кыргызстан деп ушул партия түзүлүп отурат. Мен аларга толук ишенем.